Дал ортоңку бөлүгүндө 40 нуру тегиз чачыраган алтын түстөгү күн алкагынан турган Кыргыз мамлекетинин туусу дүйнөлүк деңгээлде желбиреп, спорттук таймаштарда алдыңкы орунду камсыздаган спорт чеберлеринин мыкты жетишкендиктерин таңазалаганда өзгөчө сыймык. Биздин спортсмендер деле алып кетет да желектерди өзлөрүнүн соревнованияга. Ошол жактан жеңип калып, мына эң акыркы Акжол андай утуп алды. Мына желбиретип чыккан өзүң сүйүнөсүң, толкунданасың. Биздин Кыргызстан желеги дагы башка мамлекеттерде ушинтип желбиреп турса кандай сонун депчи. Туунун эни анын узундугунун 5тен 3 бөлүгүн түзөт. Базардагы жана Кытайдагылар болсо алардыкы башкачараак болуп турат, рисуноктор. Кантип айырмаласак болот ошо? Биздин желектер атайын эме стандарт менен болот да. Стандарттары өзүнүн расстояниялары болот. Бул жерден келгени, аягынан келгени, өзүнүн лучиктер деп коет, нурлар. Ошо нурлары дагы бир эмеде болуш керек да, направленияда. Анан абдан ийилип кетпеш керек, мындай жайлы, жакшынакай болуп түшүш керек да. Ошондон айырмаланат. Биздин желектер өзүбүз мындай билебиз да. Биздики эмес дегенден көрүп туруп. Например, Кездемесинен айырмаландырабыз. Кездемесинен, сүрөтүнөн, тигилгенден да мындай айтканда брак чыгарбай, атайын аккуратно тигилет. Эки жагынан кураган сыяктуу болот да ошондо? Ошондой деп айтсак болот, анткени эки жагынан чөттү, биягынан дагы, бет жагынан лицевой деп коет. Анан обратная сторона. Ошо экөө бир дал келиш керек да, лучиктери. Мамлекеттик делегацияларды кабыл алууда ар бир автоунаага орнотулган желектин дагы өзгөчө көркү жана мааниси бар. Также правительственная атрибутика, наш цех в основном на этом в данный момент специализируется, где выпускаются флаги, большие, маленькие, настольные, автомобильные, ну не только наши киргизские, международные, разных государств, предприятий, в общем, банки, ну все, кто к нам обращаются со своими флагами, мы, в общем-то, делаем. Ну, наш цех еще и знаменит тем, что помимо того, что мы этим всегда занимались, нам была удостоена честь в 1992 году выпустить первый флаг именно в нашем цехе. Вот в данный момент висит эскиз, с которого был изготовлен первый флаг. Времени было очень мало, но девочки постарались, и, в общем-то, уже утром у нас флаг висел над Домом правительства. Ну, помимо этой продукции мы выпускаем еще и сувенирную, да, вымпела. Вот, ну, допустим, в 2019 году были игры кочевников, был выпущен вот такой вымпелочек, ну, такой комплексный. Мы участвовали там и, в общем-то, такие тоже делаем сувениры. Войлочные куклы делаем, из шерсти делаем, такие кармашки делаем с видами Кыргызстана, потому что туристов много, все равно мы, значит, представляем наш Кыргызстан, чтобы люди, уезжая отсюда, что-то могли с собой забрать. Ушинтип, туунун саймалары, сүрөттөрү чебер уздардын колунан чыкса, ал эми аны орнотуучу, бекитүүчү таякчалары болсо, чебер жыгач усталардын колунан даярдалат. Азыр биз Кабминдин чечими менен бардык жерлерге каттар жөнөтүлгөн, алар келип биз менен түз келишим түзүү эле ушул желекти герб өзүбүздө Кыргызстандын гербин, анан кийин ушул желекке эмне тиешелүү болсо ошондой буюмдардын баарын түз келишим менен эле эч кандай тендер жок эле келип алып беришсе болот. Ошолордун суроо талабына жараша иш алып карап атабыз. Желектин мисалы атайын койгучтарын даярдайт экенсиздер да, булар мисалы сууга канчалык туруктуу келет, көтөрүмдүүлүгү? Эми сууга баягындай кичине ным болсо туруштук берет, анан кийин бир суу каптап кеткен болсо туруштук бере албай калат да. Сиздер мамлекеттик атрибутикада желекти даярдоонун ырааты жөнүндө маалымат алдыңыздар. Көрсөтүү Кыял мамлекеттик ишканасынын базасында даярдалды.